Кыргызстанда 10 жылдан ашык колдонулган автоунааларга кошумча бажы төлөмдөрүн жыл сайын жогорулатуу ыкмасы 2004-жылы киргизилген. Адистер айлана чөрөнү көбүнчө автоунаалар булгап жатат деп эсептешет. 1-январдан тарта унаанын документтерин ырастоо үчүн көбүрөөк төлөмдөр алынарын бажы кызматы сентябрь айынан тарта эскертип келген. Бирок унаа менен шугулданган ишкерлер машинаны биздин чек арага алып келгенге чейинки мөөнөттү жаңылыш эсептеп алганбы же башка бир мүмкүнчүлүктөргө ишенгенби, Европадан, АКШдан жана Япониядан темир тулпарларды заказ кылганды уланта беришкен. Анын кесепетинен 1000ге чукул унаа Кыргызстанга жетпей ара жолдо калган. Они говорят, что мы готовы. Ишкерлер, эгер мамлекет жардам бербесе, өздөрүн же унааларын өрттөгөнгө чейин барабыз деп айтып жатышат. Албетте, андай кадамга баруунун кажети жок деп эсептейм. Биз өкмөттөн 2015-жылдын 20-февралына чейин мөөнөттү узартып берүүсүн суранабыз. Бул убакыт аралыгында өкмөт анчалык деле зыян тартпайт деп ойлойм. Эми бул унаалар үчүн бир нече эсе кымбат төлөөгө туура келет. Эгер жаңы жылга чейин кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрлик унаа үчүн ишкер $800 төлөш керек болсо, эми $5,500 чыгышы мүмкүн. Башкача айтканда 7 эсе кымбат түшөт. Ишкерлер мынча каражатты төлөөдөн баш тартуудан. Алардын чыгымы $1 миллион жеткен. Жаңы жылдын алдында, жаңы жылдан кийин машина кымбаттайт экен, кичине бир зарабатывать этип, акча таап алалы деп, үйлөрүн кредитке коюп, жерлерин башка жерлерден карызга алып, кредит алып алышып. Ошо менен бир аз акча таап алалы деп, ошону келишип, мына моякта аягында кирип келе албай, моякта отурушуп, мына башы $150 000 чейин азыр попадать этет моякта. Эмне кыларын билбейм, мына моякта бир бала отурат, азыр мен даже суицид кылам деп отурат моякта бир жигитчи. Экономика министрлигинин адистери ишкерлер кооптуу жагдайлар тууралуу алдын ала ойлонуулары керек эле деп алакан жаят. Ал эми салыктар убагында төлөнбөсө, башка салык төлөөчүлөрдүн укугу бузулушу ыктымал. Мындан уламалар бул маселеде өз позициясынан кайтпай турганын айтышат. Если будет примем такое решение, скажем так, Эгер биз унаа ташып иштегендерге убакыт берсек, башка ишкерлер эртең нааразы болуп чыгышат. Биздин унаа ташыгандардан эмнебиз кем деп алар дагы убакыт берүүнү өтүнүшөт. Чындыгында унаа ташыгандар башка калк кеңири колдонгон товарларды ташып иштегендерден артык эмес да. Мындан улам бул жерде эч кандай талаш тартыш болбоого тийиш. Унаа менен шугулданган ишкерлер бул маселеге өкмөт башчынын кийлигишүүсүн өтүнүп кайрылышты. Бирок атка минерлер алардын өтүнүчү канааттандырылбай турганын так кесе билдирди. Алар Кыргызстанда катталууга жетишпей калган унааларды коңшу Тажикстанга сатууну сунушташууда. Белгилей кетсек, Евразиялык экономикалык биримдиктин тартибине ылайык өлкөгө 10 жылдан ашык колдонулган автоунааларды ташып келүүдө бажы төлөмдөрү кымбат алынат. Ал эми жаңыраак машиналар үчүн бир аз арзан. Алтынбек Бедилов, Мерим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.